Беріңіз. Аты жөніңіз айтып қойсаңыз. Мен Бешенғазы баласы Қалыбекмін да. Бала кезімде ошол бияқта Илбирс қармаған, мына ошо Асанның атасы Илбирс қармачы. Бұның ағасы бар болчу бияқта дағы. Ал Илбирс қармачы. Смолин деген бияқта жана буту жоқ орыс бар болчу. Бұлар қармачы. Германияда Смолинде самый эме Dünya yüzündeki brakaner деп айтышат экен. Смолинди. Азыр барбы? Өлгөн, bir баласы да өлгөн, bir баласы калды азыр. Казакстанда жашайт. Таным бар экен, балага кызы бар. Илбирс жөнүндө айтып бериңиз. Анан ошол Илбирс кармашчу. Мен ошолор менен дагы участвовать этип калдым. 60-жылдар кино тартышчу. Туда-сюда кылчу кармаган Илбирстичи. Мына мунун атасы канамып келди. Ошону алып барып эме кылышты, кино тартты. Анан жанагы чоң биздеги мергенчини Илбирс бармагын иштеп алды да. Бул Илбирстин анты болот экен, кыргызда айтылат экен да. Эгерде сен Илбирс жарадар кылса, сен өлөт экенсиң. Ошондо бармагын иштеткенден кийин айтышты, бул эми болбой калды. Ошо чал ошондо өлдү. Илбирстин тишинде уу болот. Жору менен эме бүркүттө тырмагында уу болот. Куштуку дагы тырмагынын астында чуңкур бар го. Бул канды постоянно кармай берип, бул кан ууга айланат. Вот ошол куш кармады өлөт. Сен уже жанагы жаа менен уулап атып кинода көргөзүп атат го, баары өлөт деп. Ушул сыяктуу денеңе таркап кетет экен да. Ошо таркабаш үчүн, ошо мен канча куш кармадым, мени тытып кетчү да тырмактар. Опасный да алар. Анан ошо тырмак кирген жерге чеснок бар го, чеснокту тартыш керек. Чеснок күйгүзүп салат керек. Куштардын эмне армачы элеңиз? Бизде эми баягы эме да. Тиги экологияда иштегенден кийин, эгир болуп иштегенден кийин куш кармашың керек. Эмнеге? Эм чоңдор келет, чет өлкөдөн келишет, көрөт, жөн эле сулуулукка анан мен алып кочкорго алып барышат, кочкордон жана коёндорду карматат. Кыргыздын бул эмеси да. Тайган, куш, бүркүт бул эме. Бирок азайып кетти да ошон үчүн. Жок, азайган ал башка. Башкабы? Башка, причина башка. Мынакей кекилик деген коктуголоттун баары кекилик болчу. Мына мен алып барып туруп эгирлерди аттырчумун соревнованиялар. Кекиликтерди бул кызыл суунун ичине. 1 сааттын ичинде 10 кекилик атып келчү. Азыр сен 3 күн жүр, 10 кекилик ата албайсың ошо кызыл суунун ичинде. Эмне үчүн андай болуп калды? Муну чөө жеп атат балапандар. Көбөйбөй атат. Анан глисти деп коет. Курттар. Оору бар да, курт. Мал жок, кекиликтин ичине кирип алды. И баарын ошолор өлтүрдү. Мына кекилик жок. Бул коктуголотторго кыргоолду мен ошо иштеп жүргөндө кой бергем. Заказниктен карматып, мына бул шамшынын ичине 80ди кой бергем. Аркы алчалынын ичине 60ды кой бергем. Аркы шамшын кегеттин коктусуна 110ду кой бергем. Мына азыр кыргоол бул айылда жүрөт. Агырып. Бул аябай жакшы да. Ушу эми ушу кыргоолду коргогон киши жок. Кыргызстан боюнча. Айылда жүрөт кыргоол. Эми ошо айылдагылар атып атышпайбы? Айылдын ичинде эле сүйгөн балдар бар ошолорду сактап калсак деген. Бирок сакталбайт. Мына мен былтыр өзүмдүн эле Агороттун жанынан 11 кыргоол көрдүм. Жайылып жүрүшөт, кечинде барып көрдүм. Аябай сулуу болот да. Кооз болот, аябай сулуу болот. Эле кооз ушундай. Эми ошону бүт атып жеп койушту. Ошондон бир эле кыргоол калды, азыр кык деп үнүнө калды. Биз эсептечүбүз да, кык деген эркек кык десе 3 ургачы болот жанында. Бир кык деген үнүн укса, сайдан уктум бирде жазында. Буларда 3 ургач эриштет экен да? 3 ургачы эриштет. Кыргыздарда айтат, токолашат. Сонун экен. Сонун экен кыргоол жакты мага. Бу Кыргыздын чымчыгы да. Бирок бу Кыргызстанда
Bizde кыргол болгон эмес. Муну өзүбүз алып келип, биякта көбөйтүрдүк да, заказникте көбөйтүрдүк. Анан тоого чайдык. Ошо илбирстердин мушук кичинекей мыйларын Илбирс жөнүндө айттыңызчы. Көкөгө чыгарган учурлар болду беле сиз билгенденчи? Себеби мен укканымдан Мен Германиянын, короче айтып берейин. Айтыңыз, Жомокто. Бул мышыгын Аскар Акаев өзү алып барып подарок этти. Кимге? Кытайга. Эки баласын алып барып подарок эткен. Браконьерлерден алып. Мен ушундай жиним келди да. Өзү президент биздин тайганын күчүктөрүн Францияга алып барып подарок эткен. Мен Кытайга бардым, Кытайга барсам, Үрүмчүдө. Тайганга зарплат берет экен, бир тайган багыш үчүн. Айлык тамагын берет экен. Аны мен сурадым, бул эмне итке ушундай аябай эмесиңер десе, Кытай айтып атпайбы? Бул исчезающий вид дейт. Жок болуп бараткан жаратылыш дейт. Жаратылышты коргоодо жоголуп баратат дейт. Муну эч ким бакпайт дейт. Бул тиги этти сагынганда тоогун жейт, коюн жейт, анан атып саашат экен. Хищник болуп кетти. Анан эмне кылышат экен? Ошо Кытайда эгерде сен тайган эмес итке үйгүштүрүп койсоң, 3 жылга соттойт экен. Ушундай строго кылып бактырат экен да. Мына көрдүңбү? А биздин Кыргызстанда эмне кылат? Аны ойлогондо киши жок ошо. Мен өткөндө министр чакырды эмеге, музейге. Барсам ошол жерден чоңдордун баары келди, депутаттар келди. Мен айттым, бул куш баккан, бүркүт баккан, тайган баккандарга биз колдошубуз керек. Бул Кыргыздын өзүнүн бир тарыхы. Келечекте муундарга ошону үйрөтүп, ошолорду өткөрүп бериш үчүн биз эртеңки күндө тайганды таппай калышыбыз мүмкүн. Кытайдан миллион акчага сатып алабыз ошо. Жанагы Biraz тынчыраак болсоңуздар, я үн жаздырып. подачне нарак туруп эле сүйлөшөбүз. Анан бул мындай болду. Экилбирстин баласын цирктин эмеси менен алып чыгып баратканда кармадык. Каерден? Казакстан границасынан. Циркке сатыптыр. Алып чыгып баратканда цирктен кармады. Экилбирси болсо Пржевальскийден кармаган. Аны ошо жолдон эле кармашты да балдар. Ошо эле кармашты. Ошо көп случайларда канчасын кой бертирдик, ошо жеринен эле кармалып калышып. Жана Смолин шүмшүктөр кармачыбы, чүй өрөнчү, ошолор талкалады. Чүй кармап, сатып. Аларды колдогон кишилер бар болчу, алар да кармалды. Эми Илбирс менен байыт экенсиң. Союздан кийинки окуялар. Кече эле Кече. союз кулаган. Союз кулаган. Бу жаратылыш. Илбирс менен кантип байыт экенсиз? Жаратылыш менен байысың. Бирок эчтекеси жок каласың да. Жан тайганы уурдап саткандарды көрүп жүрөм. Булар жизнь байыбайт да жыргабайт. Илбирс саткандарды көрүп жүрөм, тоже көчөдө калат. Булардын каргышы жаман. Каргышынан корккула. Жанагы Кожо Жаштын киносун эмнеге тарткан? Жаратылышка 5 колуң салба деп тарткан. Ошондой кинолорду тартып, элдерге жеткирип, анан сүйлөш керек. Мунун каргышы бар деп. Сүречки каргайт ал. Илбирс да каргайт. Уурдап кеткен итиң да каргайт. Сен эле член семьи деп коет орустар. Багып аткан балаң менен катарлаш багып атасың. Мен бар уурдап кетип барып, башка жака сатып ийсем, ошол ит эмне болот? Сен берген тамакты жебейт. Аяктан жүрөгү жарылат анын. Сени күтөт. Тим эле астына эт таштап койсо да, ушундай болду да. Мен тайганды уурдап кетти. 2 жылдан кантта балдарга жолуктум, жеш билекти уурдаттым, ушундай десем, алар айтты, ал тайганың бу кантта багып атат деди. Анан баа жерден эле 2 баланы салып алып бардым, барсам, бая тайганын астында уйдун башы турат дейт. Ушундай семиз экен, жанында өзүнө окшогон 2 күчүк бар, күчүк алып аттыр. Анан бардым да айттым, ой байке, бул тайган эми мындай кылалы дедим.
Sen balаңа ат мінгіз. 2 жылдан бері балаңа көніп қалды. Момдан ары көсте чаап кетсін. Мен забордың ар жағынан эле жөн эле жеспилек деп ышкырып турайын. Эгерде мага келсе, мен алып кетем. Сен балаң ачып кетсе, анда бара берсин. Анда сен уже член семьи болуп калгансың. Жүрөгүңөр менен берилген ит ыраазы болгон. Дедим да анан эшикке туруп алдан ышкырып атам. Тигинин баласы болсо чапкан бойдон тиги иттерди эчип качты, тиги поляны көстөрүп. Тиги чалып кой берди иттерди. Бир кезекте тиги воротадан чыкпай жеспилек. О заборунан секирип чыкпады. Келип эле машинага отурду. Семиз түмөлө булкылдаган тайганчы. Келди да машинага отурду. 2 жыл мени күтүп жүрүптүр, карайсың. Bir itimdi Юрупкага урдап кетти. Тоже барсам орус багып атты. Анан орусты айттым, эми сен жакшы багып аттырсың. Мен ыраазымын бакканым. Сен кой бер, атыңды мен кеп, мен машинага отурайын. Ышкырам. Эгерде машинага кирсе, меники. Сен ечип кетсе, сеники дедим. Аны да ошентип алып келдиңиз. Ал 9 айында урдалган. 2 жашка жакын болуп калганда таптым да. Ошентсем, орусты ичибей шак эле машинага келип отурду. Эми азыр мисалы үчүн ошол айылда кыргоолдор жүрөт, алар калбай калып баратат, анан кээ бир балдар жакшы көрөт аларды деп атпайсызбы? Кээ бир балдар эмес, аталар эле, кадимки эле мага окшогон кишилер эле аябай жакшы көрөт. Кантип ошо экологиялык сабаттуулукту үйрөтсөк болот? Агоротунда кыргоол жүрсө эмне жаманбы? Элге кантип үйрөтсөк болот? Ошо аткандарды, өлтүргөндөрдү кантип токтотсок болот? Мектептен башташ керек. Мектептен башташ керек. Мектепке барып лекция окуган киши жок. Мен бар окуйын десем, мунун крышасы кеткен деп жолотпойт мени эч жерге. Мына мен экологияга мен күйгөн кишимин. Меле атып кетет, жутуп кетет дегендерди мен тиги жеринен барып кармачымын. Телехранительдери бар кишилер барчу. Чоңдор чоң кийикти, чоң нерсенин үстүндө чоңдор отурат. Meni жумуштан алган ошолор, жумуштан алыстаткан да ошолор. Чоңдор алар сени керек болсо түрмөгө салат, керек болсо сени үйүңдү өртөтөт, ден соолугуңа зыян тийгизет, же доктурга чакырып бир бала кылып коюшу мүмкүн. Оруйсуң да, Кудай ырбай тоонун башында жүргөн. Келесиң, врачтар акча берип койсо бүтөсүң да. Мектептен үйрөтүш керек турбайбы демек? Мектептен башташ керек. Лекция деген мынакей биз группа барс менен тарттык. Тоого Шамшыга барабыз, Нарынга барабыз, Тиякка барабыз. Любой боз үйгө барсаң мынтык бар. Кийиктин эти чыгат. Аякта холодильник жок да. Тиги жүктүн арасына чарага салып коет, ошону алып чыгабыз. Тери чыгат, илбирсинин териси чыгат. Терилер толтурат. Кийиштин астына катып коюшат. Башка каяка катат. Боз үйдү ач десең эле ачат. Биздики жаныбызда 2 прокурор бар болчу. 6 инспектор болчубуз. Ошолор жип менен барып туруп киного тартып, видео эмелердин баарын, лентанын баарын тең Германияга отчет берчүбүз айына. Азырда иштеп жүрүшөт. Аларды колдогон киши жок. Германияга эмне керек эми ал силердин биздин жаратылыштын эмне кереги бар деп ойлойсуз? Жок, Германия мындай да, бул жашыл дегендер жалаң эле илбирсе эмес экен. Бак тарак. Керекпи мына бугун алып келип туруп сага айткан мага. Зым менен тос беребиз тегеретти. Сетканы. Бугу өстүрө турган жер болсо давай деп. Анан чоңдорго айтсам эле баары эле жок, бизге кереги жок. Сизге чоң рахмат. Мен сизди 20 мүнөттө жаздырып алдым. Буйруса Азаттык Айып немистер Германияга көчүп кетти, орустар Россияга көчүп кетти. Мингендери жип букага, чочкага ора болбойт. Бул деген керек болсо бир челек, бир флакка чейин берет. Жакшы болсо. Анан мына азыр
Бореки мен абдан сүйінем да, жаштар бізде, даже келіндер уже қызығып атшы. Бал баққанға? Балға. Бал өндіргенге. Бұл деген бекер оқытты. Үйіңде балдарың таза тамақ жейді. Сақыр дегенде составында акиташ бар. Сен балаңды борын есіп өлтіріп отасың, емтенде. Жаңа сақыр қаяқтан болады. Давление қаяқтан болады. 30-қа шыққанда уже сақыр тіге давление болу больницалап жүрсün. Анткени боорду оңдош керек. Боор деген сахар боорду талкалайды. Канга барат, кан боорго барат, боордон анан кийин жүрөккө барат, анан жүрөгү болбосо баары ошондон болот. Айлана чөйрөгө тийгизген таасири тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул аарынын тийген таасири мындай да. Бул жерде бактарак кичинекей бул жаңы чыккан чөп болсо дагы ушул аарынын салымы чоңдай болот. Бұл чаңдатат. Мына үйгө помидор тигип кой. Эгерде ошону чаңдатпасаң, урожай жок болот. Агурчу тигип кой терезеге. Ошону тооктун канатын байлап алып, мен чыбык менен мындай бири-бирине чаңдатып койчумун. Анан кийин урожай алчумун. Үйгө тиккен эмени. Ошону ары кылат. Мына чемишке турган жерге любой бак, алма, малинага сен жазында кире албайсың гүлдөп атканда. Ушундай гүү деп турат, ары жүрөт, чаңдатып атат. Мына ары кармагандан бери жалаң малина менен оокат кылып калды айылдагылар. Жаңгак вообще берчи эмес экен биякта. Мына ары кармагандан бери жаңгак алып атышат азыр. Бир чоң жаңгак болсо, бир 2 мешок жөн эле жаңгак аласың, бери жагы. Жыл жакшы болсо. Алманы койчу, алманы шагы сынаттым эле. Кошунамдыкы бултыр шагы сынып, жерге жыгылып, таяп, анан алмасын көк бойдон үзүп эле тиги шагы сынып атат деп. Малга берип атпады. Сиз өзүңүз да бал кармайсызбы азыр? Мен кармайм да. 40 жылдан бери кармайм. Чоң рахмат.